Анда соттук изилдөөнү бүтөбүз. Сот жарыш сөзгө өтөт. Мамлекеттик айыптоочу даярсызбы жарыш сөзгө? Жарыш сөзгө убакыт бериңизби? Канча күн беребиз? 2 күн берсеңиз. Так, 10 февраль саат 1:30 дейт күнү бул жыйналат. Бүгүнкү сот күбөлөрдүн катышуусуз өттү. Эми сот отуруму дагы жылдырылды. Себептен де жарыш сөзгө прокуратуранын өкүлү даяр эмес экен. Ал убакыт сурады. Ошол себептен кийинки сот 10 февралда саат 1:30 коюлду. Мен ойлойм, бүгүнкү сот отурумда эч кандай мындай күнөөнүн далилдерин келтире алышкан жок. Мен бардык шилтемелерди келтирип бердим. Кийинки сот менен бул сот процесси чекит коюлат деп ойлойм. Чындыгында азыркы ошол эгемендүү Кыргызстандын өзгөчө 2010-жылдан кийин болуп өткөн революциядан кийин журналисттин үстүнөн кылмыш иши козголуп жатканы жана сөзү үчүн сот процессинде мындай кууntук жүрүп жатканы бул ошол азыркы саясий кырдаалдын кандай нукта баратканын анык белгиси катары бааласак болот. Бул жерде чынында Дайырбек Орунбековдун мындай эч кандай күнөөсү жок. Анын бир гана ошол анализи, ой толгоосу болгон болчу. Ошол азыркы убактылуу өкмөттүн тиешеси бар дегенгечи ошол ош окуя дагы мындай кайгылуу, кандуу окуяларга. Чынында бул жөнүндө Орунбеков гана эмес, баарыбыз айтып келе жаткан болчубуз. Бирок азыркы шартта Атамбаев, Отунбаева, Текебаев болгон шартта чындыгында бийлик муну мойнунга алууга мындай кудурети жетпейт, күчү да жетпейт. Бул иш баягындай мыйзамсыз козголгон. Себеп дегенде бул жерде Конституциянын 33 беренесинин 5-пункту өдүнө түрдө бузулган. Себеп дегенде бул өзүнүн профессионалдык, Орунбеков өзүнүн профессионалдык ишмерлигине байланышкан жагдайлар боюнча иш козгоп салган, кылмыш козгоп салган. Ошондой эле Конституционный палатанын чечими бар. Журналист 329-статьяга эч кандай субъект боло албайт. Ошондуктан бул жерде мыйзамсыз козголгон, мыйзамсыз жүрүп атат. Ооба да биз өтүнүчтөрдү киргиздик. Биз ошо тергөөгө өтүнүч киргиздик, тергөөчү четке кагып калды, негизсиз. Азыр сотко өтүнүч киргиздик, сот эми чечет. Бар далилдерди келтирдик. Бул Орунбековдун кыймыл аракети эч кандай кылмыштын курамы жок. Бул өзүнүн жумушун кылган. Ал өзүнүн мындай граждандык жана журналисттик позициясы.